Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөрүм. Бүгүн абдан сонун мини Сиам деген жакшы бир жакка келдим. Бул жерде жанагы дүйнөлүк көзгө көрүнүктүү, орусча айтканда достопримечательностьтардын мини формасы экен да, кичирейтилген формасында жасап чыгышыптыр. Азыр мен сиздерге баардыгын көрсөтүп сүйлөп берейин. Ага чейин жашоодо болгон илимий ачылыштарды дагы менен дагы бөлүшө кетейин. Эгерде сиздер дагы ушундай видеолорду каалап көрүңүз келип атса, акыл насаат уккуңуз келип атса, анда сөзсүз түрдө мени колдоп, ушул каналга подписка жазып, видеого лайк коюп, анан любой комментарий жазып коюңуз. Даже плюс 10 деп койсоңуздар деле жетишет. Анткени сиздер канчалык комментарий жазган сайын YouTube видеонун алгоритмдерин көрсөтүп, анан көп адамдарга көрсөтүп берип турат экен да. Анда эмесе баштайлы. Негизи эле бул жашоону болгондой көрбөйт экенбиз да. Бул жашоону ар бир адам 20% гана көзү менен маалыматты кабыл алса, калган 80%ты өзүнүн түшүнүгүн негизинде, тажрыйбасына таянып, билимине таянып түшүндүрүп берет экен да, эмнени көрүп атканынчы. Ошон үчүн ар бир адам өзүнүн гана ааламында жашайт экен. Ар бир адам бул аалам экен да. Ал кандай тарбия көргөн, кандай билим алган, жашоодо кандай бир окуяларга дуушар болгон, ошонун негизинде гана жашоо турмушту көрүп атат да. Демек, ушул эле Паттайяда моундай сонун кооз жерлерди аралап жүрөм да. Көп адамдар болсо бул жака жеңил ойлуу эс алуу үчүн гана келет экен да, мисалы үчүн. Канча деген мындай кереметтүү жакшы жерлер бар экен, ошондой эле зоопарк, моундай эс алган жайлар, көлгө түшүп, снорклинг кылып, парашюттан секирген, шыгылып, абдан сонун оюн зооктор бар экен. Бирок көп адамдар ушуну көрбөй эле өтүп кетет да. Дал ошондой эле жанагы чымындар, мисалы үчүн дүйнөнү кандай көрөт? Алар бир булганган акыр чекир жакка гана учат, анткени көзү ошону гана көрөт да. Арылар болсо бир гана моундай гүлдөрдү көрөт. Ушундай гүлдөргө учуп келет. Демек, эгерде кээ бир адамдар көрөсүз го, мындай сындап эле турат, бирөөнүн кемчилигин эле чукуп касып турат, анан 1000 жакшылык кылса дагы бир жамандыгын эстеп калып ошону айта берет. Демек, бул адамдардын өздөрүнүн дити туура эмес да. Дити, адамдын дити, бул жанагы 80% көрүп аткан маалыматты булгап салат экен да, өзүнүн дити мененчи. Ошондуктан эч кимге эч нерсе мындай доказывать этпей эле койгула. Эң башкы нерсе мындай ишенимдүү, саналуу гана адамдар бар да, ошол сиздерге жакшылык каалаган, сиздердин күчтүү тарап жакшы жериңездер көрүп аткан, аябай эле чанда кездешет, бирок ошондой адамдар бар. Демек, ушундай адамдарга аябай мындай аяр мамиле жасаңыздар. Көп адамдар ичинен ушунуку болбой калса экен деп анан шылдыңдагансып реакция берип турат да. Ошондой адамдардан алыс эле болгула. Алардын өздөрүнүн жашоонун суноосуна дуушар болуп, жанагы түп тамырынан өзгөрмөйүнчө аларга эч нерсе деп деле айтпай деле коюш керек да. Ошон үчүн эң биринчиден Алла Таалага, Кудайга ишенип туруп, анан өзүңүздөргө ишенгиле да. Анткени бүт аракетиңиз, кыял максатыңыз бул сиздерге гана керек да. Башка адамдар наоборот көргөн сайын ичи күйүп турат. Ошон үчүн эң биринчи башка бирөөгө көрүнөм дебей, ушуну мен өзүм үчүн жасап атам, бул элге керек, эл үчүн жасап атам деп аракет кыла бериңиздер да. Ошон үчүн урматтуу агайын туугандар, ар бир адам бул жашоону өзүнүн көзү менен гана көрөт. Ар бир жасап аткан нерсебизди мындай Кудай буйруса жакшы жагынан болот деп ишенип жасай беришибиз керек да. Негизи эле бул эс алуу ар бир адамга керек да. Мына мисалы үчүн мээ деген эгерде болуп аткан эле нерсени кайдалап көрө берсе, кадимкидей карый баштайт экен да.
канчалык жаңы нерсени көрсө, мисалы үчүн жаңы билим алса, жаңы өнөр үйрөнсө, ушундай жаңы жерлерге барып, жаңы маалымат алып, жаңы сезимдерге толсо, жан дүйнөсүн, рухун байытса, кадимкидей перезагрузка болот экен да. Мисалы үчүн мурунку эски көнүп калган, катып калган нейрондук туташтар кадимкидей ажырап, уже жаңы туташтарды түзүш керек болот да. Мисалы үчүн сен жаңы маданиятка аралашып жүрөсүң, жаңы тилде сүйлөп атышат алар. Бүт бардыгы эле жанагы валюта, акчасы башкача. Ошонун баарын сен жаңы маданиятка чөмүлүп, ошолордун жүрүм турумуна карата анан мамиле жасайсың да. Ошентип анан мээде жаңы нейрондук туташтар пайда болот да. Ошентип анан адам кадимкидей өсөт, мээси жаңырат, жана жаш болот да. Ошон үчүн көп профессорлор 80-85ке чыкса деле университетте сабак берип жүрө берет. Анткени ошолор аябай жаш бойдон жүрө беришет да. Мээси жаш анткени. Мондай пещера экен. Мен мунун баарын шашпай бардыгын карап чыктым. Ошондуктан сиздерге сүйлөп берип, бир атоло сиздерге да көрсөтүп коеюн деп атам да. Мунун баарын шашпай ар бирин окуп карап чыктым. Негизи эле ушул адам саякатты мындай расход катары көрөт да. Чын-чынында мисалы үчүн iPhone 17 Pro Max 130 000 сом болуп атат деп кой. Анан өзү мисалы үчүн 15 iPhone Pro Max көтөрүп жүрөт. Анан ошол 15ти 17ге алмаштырам деп ойлоп атат да. Анан үстүнө где-то 80 000 сомдой кошсо, жаңы iPhone алат экен мисалы үчүн. Андан көрө ошол эле пластмассовый покрышкалары бар экен да. 15тин үстүнө ошо пластмассовый покрышканы чаптап койсо, 17 Pro Max болуп калат экен да. Мен айтат элем, андан көрө ошол эле покрышканы 700 сомго алып туруп чаптап туруп, берки 80 000 сомго ушинтип саякаттап кетсе, кадимкидей өмүр бою өзүнө аябай ыраазы болмок да. Анткени жаңы жерлерди көрмөк, мээси кадимкидей жашармак, саякаттамак, жан дүйнөсү байымак, иши кылып көп нерсе пайдалуу нерселер болмок деп ойлойм да. Вот ошондуктан адам саякаттаган сайын мындай жашоонун эң башкы баалуулугун түшүнөт да. Эмнеге дегенде элестет, адам байыганда эмне үчүн байыйт? Мен убакытты өзүмө бошотуп, анан элди жерди көрөйүн деп байыйт да. То есть ошол путешествие, жаңы маданият, жаңы жерлерди мындай эркин көрүш үчүн да. Ухты, бу жерде сонун бир балыктар жүрөт качы. Бири-бири менен мушташып атышат да булар. Көрүнбөй атат да. Прям эки балык бири-бирин кадимкидей мушташып атыптыр. Анан көп адамдар ошол түйшүктөн эле башы чыкпай калат да. Бир нерсени жасайт, аны туура делегируйт этип система кое албайт. Анан жасап аткан ишин кайра эле тиги түйшүгүн көтөрүп, бизнести башкарбай эле бизнес ал адамды башкарып калат да. Кээ бир адамдар болсо өтө эле дүнүйөкор, чогултканды жакшы көрөт да. Там 2 квартирасы болсо 3-чү квартираны кылыш керек. Бир машинасы болсо 2 машина алыш керек. Ошентип өтүрүп эле карасаң уже 70ке чыгып калган болот. 70ке чыкканда уже саякаттын деле кереги жок да. Адам саякаттаган чыгат, анан уйкусу келе берет, уктай берет. Көп нерсени көрбөйт, каалабайт. Бир жакта эле отуруп, эс алып, кофе ичсе да. Вот ошон үчүн жаш кезде мындай шашылыш керек да. 2-3 акча булагын түзүп коеюн, убакытымды бошотоюн, элди жерди көрөйүн деп, анан кийин бир 50дөн кийин сүйгөн жумушуңа берилип, ошонун майын чыгарып, шашпай жасай берсең болот да.
ага чейин ушу көп нерсени жасап, тажрыйба топтоп, элди жерди көрүп аракеттениш керек. Кудай буйруса жакын арада жеке өнүгүү аркылуу баюунун формуласы дегенди түздүм. Ал жакта бардыгын сиздерге формула катары көрсөтүп берип атам да. Эң ылдыйкы кара жумушчудан баштап жеке брендке чейин кантип өссө болот. Ал ар бир эле адамдын колунан келет. Аны үчүн аябай бай үй бүлөдө төрөлүш керек, мыкты поддержкам болуш керек, же көп акча керек деген туура эмес да. Анткени эң биринчи адам кара жумуш кылып, өзүнүн убакыт менен энергиясын акчага алмаштырат. Андан кийин эле обслуживающий персонал өтөт, то есть тейлөө кызматын көрсөтөт да. Ошол эле айдоочулар, кассирлер, официанттар, мына ушунун баары эле тейлөө жакка кирет да. Андан кийин анан адам бир өнөрдү үйрөнүп, ошол өнөрдү кадимкидей билими, то есть убакытын билимге, өнөр үйрөнгөнгө жертва кылып үйрөнүп алса, анда ал специалист тепкичине өсөт да. Адис тепкичине өсөт. Анан адис тепкичинен кийин адам аябай аракет кылып, башка адистерге караганда тереңирээк өзүнүн кесибин касып үйрөнүп, жасап аткан жумушун кыска мөөнөттүн ичинде майын чыгара жасаганды үйрөнсө, анда ал эксперт тепкичине өсөт да. Мына эксперт тепкичтен баштап уже кантип жанымды багам, кантип нан табам деп уже ойлонбой деле койсо болот. Анткени адамдар бат эле бул мыкты жасайт деп өздөрү эле таап келе берет да. Анан ошол эксперт тепкичтен анан көбү жеке ишкер тепкичине өсөт. Жеке ишкер менен эксперттин айырмасы эмне? Эксперт мисалы үчүн дагы деле башка бирөөнүн кол алдында иштеп, айлык алып иштесе, жеке ишкер өзүнө өзү кожоюн болот. Демек, өзүнө болгон жоопкерчилик аябай өсөт да. 100% жоопкерчилик сиздин колуңузга берилет да. Кантип клиент тартып келесиз, кантип аны тейлейсиз, ал сизге канча акча төлөйт, бүт эле өзүңүздүн гана колуңузда болуп калат, өзүңүздүн жоопкерчилигиңизде болуп калат. Эгерде сиз башка эксперттерди жумушка алып, аларга туура максат коюп, аларды туура башкарып иштей алсаңыздар, анда сиз уже жеке ишкер тепкичинен бизнесмен тепкичине өсөсүздөр да. Анан көп эле ушул жеке ишкер тепкичине такалып калышат. Анткени система курганды билбейт, туура өзүнүн полномочияларын делегировать этип элдерге тапшырганды билбейт. Ошонтип эле анан жана бизнеси адамды башкарып, буту колунан байлап калат да, прям эч жакка жылбай калат. Ошон үчүн туура система куруп, аракет кылып убакытты бошотуш керек. Эң маанилүү гана кыймыл аракеттерди жасашыңар керек да. Мисалы үчүн көп эле бизнесменге суроо берсең, сенин эң башкы ролуң эмне, сен эмне жасашың керек деп сурасаң, жооп бере алышпайт да. Чындап келгенде адамдын эң башкы бизнесмендин ролу бул өнүгүү да, өнүгүү. Канчалык өзүн өнүктүрүп, стратегиялык маселелерди чечсе, ошондо убакыты да бош болот, өзү дагы бизнес өсөт, өзү дагы өсөт. Анан ийгиликтер жарала берет. Ошол эле жеке ишкер, эксперт, бизнесмен тепкичинен параллельно инвестор тепкичин деле жасай берсе болот да. Акча таптыңыз, анын 20-30%-ын инвестиция кылып коюңуздар. Ошентип ал инвестиция чогулуп отуруп, жакшы бир капиталга айланат. Анан кийин бара-бара сиз бизнесиңизди жоготсоңуз деле, же ишкерлигиңизди жасабай калсаңыз деле, ал инвестициядан кадимкидей акча улак болуп сиздерге дивидендтер келе баштайт. Анан тепкичтин эң туу чокусунда жеке бренд турат да. Эмнеге дегенде, жеке бренд ал
бир гана таанымал эмес, ал ишенимге да ээ болгон адам да. Канчалык сиз таанымал жана ишенимге ээ болгон адам болсоңуз, ошончолук сиздин жеке брендиңиз аябай жогору турат. Мисалы үчүн ошол эле ким? Криштиану Роналдо, Месси, Майк Тайсон, ушулар мыкты брендтер. Анткени булар таанымал дагы, ишенимге да ээ болгон адамдар да. Бул бүт эле сферага тиешеси бар. Ошол эле бизнес жеринде, бул жерде сонун кескелдирик турат ташта. Таштын үстүндө турат. Кескелдирик. Кес куйругунда гана. Кес куйругунда. Карасаң, жылбай турган ишенип коюп. Чочутпай койгула, дальше кетели. Вот анан бизнес чөйрөсүндө болобу, шоу бизнес чөйрөсүндө болобу, бүт эле жакта ушул адамдын ишениминен чыкпай, өз берген убадаларыңды аткарып, таза иштей берсең, анда жыл өткөн сайын жеке брендиң күчөй берет да. Бул Японияда болуш керек жана Небесный дворец деген. Анда эмес, урматтуу менин көрүүчүлөрүм, сиздер менен бүгүн ой менен бөлүштүм. Эгерде бул видео пайдалуу болсо, сөзсүз түрдө жакын жора жолдошторуңуз менен бөлүшүп коюңуздар. Кийинки жолугушууга чейин сак саламатта болуңуздар.